Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 15. Күтүлбөгөн ички булак. Сейрек учурларды эске албаганда, анын мүчөлөрү мурда белгилүү болбогон ички булак ачышкан жана алар аны өздөрүнүн күчтүүрөөк күч деп өз түшүнүгүндө аныкташат. Аада эң биринчи күндөрдөн тарта жаңы эле сергек жашоо үчүн күрөшүп жатканда, негиздөөчүлөрүбүздүн сөзүнө үмүтүм пайда болду. Алар мурда белгисиз булакты табышты деген сөз айтуусуна көп ойлонуп жүрдүм. Мен өзүмө суроо берчүм. Эгер мен ушунчалык алсыз болсом, өзүмдүн ичимдеги күчтү кантип таба алам? Убакыттын өтүшү менен негиздөөчүлөр убада кылгандай мага түшүнүк келди. Мен ар дайым жакшылык менен жамандыктын, жан аябастык менен өзүмчүлдүктүн, момундук менен коркуунун ортосунда тандоом бар экен. Өзүмдөн жогору турган бул күч, бул чыныгы белек, мен аны сезбептирмин. Күнүгө сергек болууга жеткенде, анын 12 кадамы менен жашоомду оңдоп жатып түшүнүк келди.